Zero conditional. Mектеп Плюс каналы, саламатсыздарбы? Бүгүн conditionals, шарттуу сүйлөмдөр темасын улантабыз. Англис тилинде шарттуу сүйлөмдөр жөнүндө жалпысынан өткөн сабакта карап чыкканбыз. Аны жогоруда көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу кайталап көрүп чыксаңыздар болот. Conditionals, шарттуу сүйлөмдөр англис тилинде бир нече түргө бөлүнөт. Бүгүн биринчи түрү zero conditional, нөлдүк шарттуу сүйлөмдөрдү карап чыгабыз. Адаттагыдай эле мисалдар менен баштайлык. If it rains, the grass gets wet. Эгер жаан жааса, чөп суу болот. Сүйлөм эки бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү бул шарт. Эгер жаан жааса, демек бул кандай шарт? Бул аткарылууга мүмкүн болгон шарт. Бул реалдуу нерсе, жаан жаашы мүмкүн. Ал эми натыйжа болсо, чөп суу болот. Бул дагы чындыкка дал келген факт десек болот. Негизи дайыма эле жаан жааганда чөп, талаадагы чөп, мисалы, суу болот. Демек бул сүйлөмдө реалдуу, аткарууга мүмкүн болгон шарт коюлду. Андан соң дайыма чындыкка дал келген же болбосо закон ченемдүү факт, туруктуу натыйжага алып келди. If you work, you earn money. Эгер иштесең, акча табасың. Кайрадан эле мазмунуна көңүл бөлөлүк. Шарт. Эгер иштесең, демек бул шартты аткарууга мүмкүн. Реалдуу шарт. Мындай шарт аткарылганда акча тапса болот. Демек, бул чындыкка дал келет. Азбы, көппү, бирок иштеген киши акча табат. Туурабы? Демек, кандай натыйжа чыгарсак болот? Zero conditional, нөлдүк шарттуу сүйлөм, бул реалдуу, чыныгы аткарууга мүмкүн болгон шарттар жөнүндө сүйлөгөндө колдонобуз. Мындай шарттарда натыйжа дайыма чындыкка дал келет. Же болбосо бул факт болот. Мисалы, кандай сүйлөмдөрдү колдонушубуз мүмкүн? Закон ченемдүү нерселер жөнүндө сүйлөп жатканда, закон, эрежелер жөнүндө сүйлөп жатканда, кээ бир учурда инструкция дагы болушу мүмкүн. Мисалы, ага бир мисал карап көрөлүк. If she calls, answer the phone. Эгер ал чалса, телефонго жооп бер. Демек, эгер ал чалса, бул шарт аткарылышы мүмкүн. Демек, ал чалып калышы мүмкүн. Туурабы? Answer the phone. Телефонго жооп бер. Демек, бул инструкция. Эмне кылышыбыз керек, кандай натыйжага келишибиз керек айтып жатат. Эми нөлдүк шарттуу сүйлөмдөр, zero conditionals, кантип түзүлөт? Структурасына көңүл буралык. Шарттуу сүйлөм болгон соң, эгерде деген союз колдонулат. Андан кийин биринчи бөлүгү же болбосо шарттуу бөлүгү, биринчи сүйлөм учур чакта турат. Экинчи сүйлөм дагы учур чакта турушу керек. Жанагы эле мисалды кайрадан алабыз. Эгерде жаан жааса, демек, жаан жааса учур чакта турат. Ал эми экинчи сүйлөм чөп суу болот. Бул дагы учур чакта турат. Ошондой эле шарттуу бөлүгүн жана негизги бөлүгүн орун алмаштырып колдонсок да болот. Ошондой эле учур чакта, эки бөлүгү тең учур чакта түзүлөт. Учур чакта биринчи сүйлөм, андан кийин if, эгерде союз жана экинчи шарттуу бөлүгү дагы учур чакта турат. Нөлдүк шарттуу сүйлөмдөрдө if, эгерде деген союз, when,
Качан деген союз менен алмаштырып колдонсок болот. Бул учурда көпчүлүк учурда сүйлөмдүн мааниси өзгөрбөйт, байкалбайт. Мисалы, if it rains жана when it rains. If it rains, эгер жаан жааса, when it rains, качан жаан жааса. Эгер жаан жааса чөп суу болот, качан жаан жааса чөп суу болот. Экөөнүн мазмуну анча деле айырма болгон жок. Экөө бир эле мааниге ээ. Ал эми кээ бир учурларда бул эки союзду колдонууда сүйлөмдөрдүн маанисинде айырмачылыгы чоң болушу мүмкүн. Мисалы, if she calls, answer the phone. Эгер ал чалса, телефонго жооп бер. Жана when she calls, answer the phone. Ал чалганда, телефонго жооп бер. Демек, биринчи сүйлөмдүн мааниси if she calls. Эгер ал чалса, анын чалышы мүмкүн, бирок биз так билбейбиз, чалабы же чалбайбы билбейбиз. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо when she calls. Ал чалганда, демек биз анын чаларын билебиз, аны чалат деп күтүп атабыз. Мына ушундай айырмачылыгы бар. Conditionals темасын, шарттуу сүйлөмдөр темасын кийинки сабактарда улантабыз. Бүгүнкү сабак пайдалуу болду деп үмүттөнөм. Сиздер менен Мектеп Плюс канал болду. Биздин YouTube жана Instagram каналдарыбызга жазылып, кийинки сабактарда жолукканча саламатта калыңыздар.